Саламатсыздар, урматтуу депутаттар жана өкмөттүн өкүлү. Мага жакында алыскы Нарын областында Тоғыз Тору районунун айылдык кеңештин депутаттары келип, ошол жердеги DGL Макмал Девелопинг жеке чакан компаниясы тарабынан курулуп жаткан алтын ылгоч фабриканын азыркы көйгөйү боюнча айтып беришти. Тоғыз Торунун жогорку кеңештин өкүлү жок байланыштуу ушул көйгөйдү мен сиздерге элдин үнүн билдирип коюуну чечтим. Райондо 33 жылдан бери макмал алтын комбинаты иштетилип, андан чыккан зыяндуу заттар жаратылышка аябай чоң терс таасирин берип келди. Андан сырткары ал жерде жашоочулардын ден соолугуна жана ошол жердеги жаныбарларга да өтө чоң зыянын берип келатат. Мурда ошол жерде жашаган адамдардын жашоо узактыгы 80-90 жашка чыкса, азыр 60-тан чыкпай калып атат дейт. Жаш балдар аллергия оорусуна кабылышып, андан башка адамдар ар түрдүү жүрөк оорусуна кабылышып, каза тапкандар жылдан жылга көбөйүп баратат деп арызданып атышат. Мына жакында билесиздер 7 февралда эл көтөрүлүп митинг болуп, ушул жердеги DGL Макмал Девелопинг компаниясынын азыркы жасаган иштерин токтотуп, элге тынчын коюп, бизге алтын кереги жок деп чуулгандуу бир окуя болуп өттү. Менин колумда токтом турат. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын токтому. Бул мамлекеттик орган. Буну Нарын региондук инспектор Орозов Нуркамил жазган экен. Бул токтомдо даана так жазылып турат. Өнөр жай коопсуздугун камсыздоо боюнча жана экологиялык экспертизанын жыйынтыгы боюнча бул ишкана ишин токтосун деген токтом турат. Бирок эл айтып атат, бул канчалык көтөргөн сайын маселе чечилбей, биз коңгуроо кагып, ушу жогорку кеңеште көңүл бурсун деп мага айтып келишти. Мына менин колумда Тоғыз Тору айылдык кеңешинин сессиясынын кездесесине токтом турат. 3 айылдык кеңешинин, Көк Ирим айылдык кеңешинин жана Атайыл айыл өкмөтүнүн кеңешинин токтом турат. Токтомдун негизги долбоору ушул жерде курулуп жаткан DGL Макмал Девелопинг жеке чакан коомунун ишин токтотуу боюнча. Ашырбек Мойдунович, бүгүнкү ушул айтып аткан маселеме көңүл буруп, мамлекеттик деңгээлде өкмөттө комиссия түзүп, жеринден тактап, ошол жерде калыс бир чечим чыгарып берип, элдин үнү угуп коюңуздар. Себеби көрдүңүздөр, өткөндө Кадам жайда эл көтөрүп